Урматтуу мекендештер, кечээ күнү 1000ге жакын мектептин директорлорун кызматтан кетиришип, алардын ордуна жаңы директорлорду конкурс менен кызматка алабыз деп бийлик жарыя кылды. Муну алар реформа менен байланыштырып атышат. Мунун реформага эч кандай тиешеси жок. Ага далил катарында мен эки үлгү келтирейин. Биринчиси, губернаторлор менен акимдерди ротация кылышты. Мына 2 жыл болду, ал иштин жүрүп атканына, андан жергиликтүү бийлик жакшырып кеткен жок. Ооруканалардын башчыларын өздөрүнө жакпаган кетиришти, жаккандарын калтырышты. Андан дагы саламаттык сактоо тармагы реформа болуп кеткен жок. Ошондуктан директорлорду кызматтан алып, башкаларды алып келүү дагы реформага эч кандай тиешеси жок деп айта алам. Биз демократтар жана демократиялык оппозиция үчүн билим тармагы эң маанилүү тармак болуп эсептелет. Себеби бул биздин мамлекетибиздин, улутубуздун жана бардыгыбыздын балдарыбыздын келечеги болуп эсептелет. Реформа кандай болот? Биринчи кезекте реформаны бийлик өзү жамынып отуруп алып кылбайт. Реформага биринчи кезекте жарандык коомду тартышы керек. Реформаны жарандык коом кылат. Экинчиси, бийлик бизге так айтышы керек. Реформанын багыты кандай болот? Мектептер кандай болот? Окуу жайлар кандай болот? Биз кандай мектептерди курабыз? Бул экинчиси. Үчүнчүсү, реформа билим тармагында системалуу болушу керек. Түп тамырынан өзгөрүшү керек. Мына ушул 3 нерсе гана биздин мамлекетибиздин билим тармагынын реформасын камсыз кыла алат. Эгерде бийликке биздин кеңешибиз, сунушубуз керек болсо, биз демократтар жана демократиялык оппозиция кеңеш бергенге, сунуш бергенге даярбыз.